Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасынын биринчи орун басары, чек ара кызматынын директору генерал-майор Абдикарим Алимбаев менен жаркыраган ашканада бирге тамактанып отурган катардагы жоокер Анвар Талапбаев. Ал Кемин чек ара заставасына мындан 11 ай мурда кызмат өтөөгө келип, жыл айланбай реконструкциядан өткөн имаратта кызматынын акыркы күндөрүн өткөрүүдө. Анвар жаңы келгенде мындай шарттар болбогонун, азыр кызмат кылууга бардык шарттар бар экенин белгиледи. Мен 11 ай мурун келгем, шарт жок болчу. Азыркы убакта заставам бар, жайгашты, жаңы баары даяр. Мыякта бир эле кызмат кылыш керек. Ата мекен сакташ керек, ата мекен коргош керек. Кыргызстаныбызды коргоп, чек арабызды сактап, чек арабыз тынч болсун деп коеюн. Эми башкысынан. Ошо. 1-августта Чүй облусунда реконструкцияланган Кемин чек ара заставасынын салтанаттуу ачылышы болду. Кемин районунун Нур айылында жайгашкан Кыргыз-Казак мамлекеттик чек ара тилкесиндеги бул застава түндүк аймактагы капиталдык оңдоодон өтүп, инфраструктурасынын жаңы элементтери курулган биринчи объект болуп калды. Буга чейин негизги көңүл түштүк аймагына бурулуп, Кыргыз Республикасынын УКМКсынын чек ара кызмат тарабынан бүгүнкү күндө коопсуздуктун бардык талаптарына жооп берген 60тан ашык заманбап объектилер курулган. Эми болсо өлкөнүн бардык чек араларын комплекстүү бекемдөөнү камсыз кылуу үчүн көңүл түндүк аймактарга да бурулууда. Буга катар президент Садыр Жапаровдун тапшырмасына ылайык 2 жыл ичинде республиканын бардык чек ара заставаларында талаптагыдай шарттар курулуп бүтмөкчү. Мына бүгүн Кемин чек ара заставасына баарыбыз келип көрүп жатабыз. Азыр бул президентибиздин тапшырмасы бар. 2 жылдын ичинде толугу менен бүт Кыргызстан боюнча чек ара заставаларын толугу менен капиталдык ремонттон өткөрүп, эгер зарылчылыгы болсо, жаңы чек ара заставаларыбыз курулсун деп. Ошондуктан мына чек арачылар кызмат кылыш үчүн бүт шарттар түзүлүп жатат. Мына 2025 жылдын башында өлкө башчысы урматтуу Садыр Нуркожоевич өзүнүн сөзүндө айтып кеткен, июль айынан баштап айлык маяналарын көтөрөбүз деп, мына ушул жуманын башында биз чек арачылар ошол кошумча акчаны алып туруп айлыгыбыз көтөрүлүп, азыр чек арачылардын дагы үй бүлөлөрүнүн өздөрүнүн дагы маанайлары аябай жакшы. Кемин чек ара заставасы аскер кызматчылардын күчүрмөн кызматтык ишмердүүлүгү үчүн ыңгайлуу шарттарды түзгөн заманбап комплекс болуп саналат. Чек ара комплекси инфраструктуранын негизги жана көмөкчү элементтери менен жабдылган. Анын ичинде заманбап казармалар, кызматтык бөлмөлөр, кампалар, мончо комплекси, чайкашкана, унаа бокстары, ат сарай жана кызматтык иттер үчүн жайлар бар. Заставанын аймагында өздүк курамды дене тарбия жактан даярдоо үчүн сап майдан жана спорт аянтчасы жабдууланган. Аймак толугу менен жашылдандырылган. Чек ара заставасы салынып, оңдоо иштери жакшы аяктады. Иш-чара жакшы аяктап, Кудайым буйрса, жакшы баар тең газон, аткана, ички зданиялар, эс алчу жай, мындай чек ара заставасында кызмат өтөгөнгө абдан жакшы шарт түзүлдү. Жогорку жетекчиликке, ошондой эле башкармалыкка чоң рахмат. Ушундай чек ара заставалар буга чейин аз оңдолуп келсе, азыр катарынан оңолуп келатат. Ошолордун бири биз болуп отурабыз. Мамлекеттик чек арада кызмат өтөп келгенде эс алуу шарты жакшы болсо, бул абдан жакшы нерсе. Өтө татаал тарыхты биз өттүк ушул чек ара кызматында. Бүгүнкү күндө ошо жалаң эле ушул Чүй областы эмес, бардык Кыргызстандын бардык жеринде ошо чек ара кызматында аябагандай ушундай көңүл бөлүнүп, биздин чек ара кызматынын деңгээли өтө жогору көздөй чыкты да. Кемин чек ара комплексин капиталдык оңдоого жана көрктөндүрүүгө каражат республикалык бюджеттен бөлүнгөн. Кемин чек ара заставасынын өздүк курамы 200 чакырымга жакын мамлекеттик чек араны кайтарууга жоопту. Бул тилкенин басымдуу бөлүгүн дээрлик 90% тоолор ээлейт. Калган бөлүгүн түздүк жана Чүй дарыясын бойлой өткөн суу чек арасы түзөт. Бакытбек Болсунов, Гүлчора Казымкулов, Азия ТВ, Чүй облусу.